Саламатсыңар, урматтуу кыргызстандыктар. Силерге калем долбоору жөнүндө кыскача маалымат беребиз. Бул долбоор быйыл 2009 жылы февраль айында Билим министрлиги менен биргеликте башталган. Бирок былтыр иштеп баштаганбыз калем уюму. Бул долбоордун максаты мамлекеттик мектеп окуучуларын эл аралык олимпиадаларга даярдоо, төмөндөгү сабактардан математика, физика, химия, информатика, биология жана англис тили. Максат медалист чыгаруу, дүйнөлүк эл аралык олимпиадалардан медаль алуу. Эми бул медальдын пайдасы эмнеде? Мына өзүңөр көрүп турасыңар, эки кыргыз жигит медаль аркылуу Германиядагы Джейкобс университетине өткөн. Бул Джейкобс университети дүйнөдө 200 эң күчтүү университеттин бирөөсү. Мына көрүп турасыңар, тизме эл аралык олимпиада десе, биздин Кыргызстанда бул популярдуу эмес, бирок дүйнөдө бунун мааниси аябай чоң, аябай көп олимпиадалар бар. Мисалы, математикадан олимпиада, эл аралык олимпиада 59-жылдан бери болот. Кийин дагы тизмени бул көп олимпиадалардын бир канча тизмеси, бир канча олимпиаданын аттары да бул жердечи. Мындан башка да олимпиадалар бар, алар тизмеде жок. Эми дүйнөлүк эл аралык олимпиадага даярдаш үчүн күчтүү агайлар керек, күчтүү адистер керек. Ал адистерди каяктан алабыз? Казакстандан алып келебизби, же Россиядан алып келебизби? Ошол себептен күчтүү агайларды топтоп биз эл аралык олимпиадалардын катышуучулары жана республикалык олимпиадалардын жеңүүчүлөрүнөн бир команда топтодук. Мисалы, бул Улукбек Ажыбаев, өзүм акыркы 4 жылдан бери Кыргызстандын сборныйын тренери. Абдыганы Исаев, бул жерде ийгиликтери жазылган, математикадан. Камил Жордонов, биология, бул дагы эл аралык олимпиаданын катышуучусу, бронза. Азамат Мырзабеков, Чыңгыз Тилебалди, Дослан Жекшеев, Акназар агай. Урматтуу мекендештер, биз агайларды топтодук. Медалист балдарды топтодук, мындайча айтканда, бардык олимпиаданын этаптарын көргөн. Областнойду көргөн, республиканы көргөн, эл аралык олимпиадаларды көргөн, кандай текшерет, апелляция кандай болот, мугалимдердин деңгээли кандай, ошонун баарын көргөн агайлардан топтодук. Эми биз кандай иш алып барабыз? Биринчи, региондордон бир канча мектеп биригип бизди чакырат. Ал жерге барабыз, 10 күндүк интенсивдүү курс өтөбүз, 10 күн. Андан кийин онлайн сабактар менен улантабыз. Бишкекке келебиз, Бишкектен онлайн сабактар менен улантабыз. Бир команда региондорго кетет, ар дайым бир команда Бишкекте болот. Штабта 10дон ашык агай бар. Онлайн сабактар жана онлайн жарыштар. Онлайн жарыштар балдарды мотивация кылып бири-бири менен жарышат. Мисалы үчүн Баткендин бир учунан бир окуучу менен көлдөгү бир бала жарышат бири-бири менен. Интернеттен өзүнүн рейтингин көрөт. Онлайн форумдарда бири-бири менен таанышат, бири-бирине жардам беришет. Кеттик. Кийин мол этаптар өтөт. 10 күндүк лагерь, онлайн сабактар, онлайн жарыштар. Андан кийин окуучулардын деңгээли кыйла көтөрүлүп калгандан кийин чоң сборлорду өтүү. Чоң сборлор Бишкекте болушу мүмкүн, Көлдө болушу мүмкүн, областтык борборлордо болушу мүмкүн. Ошол учурда Россия жана Казакстандан күчтүү адистерди чакырыш керек. 5 күнгө, 10 күнгө. Себеп дегенде Россия, Казакстан бизден бир 10 жыл алдыда десек жаңылышпайбыз. Бизден бир топ алдыда. Казактар 2005 жылы биз менен бирдей эле болчу, азыр бизден бир топ алдыда. Эми окуучу ийгиликке жетиш үчүн, дүйнөдөн медаль алыш үчүн эмне кылыш керек? Биринчи, окуучуну жакшы мотивация кылыш керек, кызыктырыш керек. Дүйнөлүк олимпиадага катышсаң,
күчтүү университетке бюджет бекер өтөсүң дегенде. Экинчи, аны эмне кылыш керек? Окутуш керек. Ким окутат? Күчтүү агайлар окутат. Жана биз мектеп, мамлекеттик мектеп мугалимдерине бекер консультация беребиз. Эгер каалоочулар болсо бекер окутабыз. Экинчи, окуучу окуш үчүн жакшы шарт түзүш керек. Шарт деген эмне? Мисалы үчүн эң эле жөнөкөй үйүнө барганда атасы телевизор көрүп отурбаш керек. Кичик балдар чурулдабаш керек. Ата-энеси ар кайсы жерге жумшабаш керек. Эми ал дагы нерсе болуш керек, бирок окуганга шарт түзүш керек. Шарт деген эмне? Өз алдынча бир бөлмө, ошол жерге отуруп 3 саат, 4 саат өз алдынча окуганды үйрөнүш керек. Эгерде бул шарт болбосо, мотивация менен окутуу эч нерсеге жарабайт. Балага шарт түзүш керек. Кийин шарт мына мотивация болду, балдарды окуттук, шарт түзүлдү. Эми ушул окуучулар бири-бири менен жарышыш керек. Жарыш болбосо өнүгүү болбойт. Ар дайым жарыш болуп туруш керек. Кийинки этап. Жарыштан жеңүүчүлөргө сыйлык берилиш керек. Сөзсүз түрдө жакшы сыйлыктар берилиш керек. Ушул орундарды алган балдарды соц тармактардан чыгарып, телевизордон чыгарып жылдыз кылышыбыз керек. Мына элдер, башка мугалимдер, мына ушул окуучудай бол. Карачы, онлайн сынактан Кыргызстандан эң күчтүү 20 окуучунун ичине кирди, эң күчтүү 50 окуучунун кирдине кирди деп сыйлыктарды берип, бул окуучуларды жылдыз кылышыбыз керек да. Мына науканы, билимди популярдуу кылышыбыз керек. Эми урматтуу мекендештер, өткөндө 3-4 күн мурун билим министрлигинде облонулор менен жолуктум. Облонулор менен жолуксам, кээ бир облонулор аябай жакшы кабыл алды. Жакшы нерсе турбайбы? Иштешелик, көмөктөшөлүк балдар даярдайлык. Бир облонуга барсам, атын айтпай эле коюн, кайсы область экенин айтпай эле коюн. Мындай дейт мага. Бекерби дейт мага. Анан жок, бекер эмес десем, чачырап укпай кетип калышты. Эптеп угуп койду. Эми мен айткым келген нерсе, Кыргызстандын реалияларына жараша план түзүш керек. Кыргызстанда эмне азыр бизге өкмөт акча деп акчаны толтура берип койсо, бул нерсе такыр башкача болмок. Бирок өзүбүз куткарыш үчүн, өзүбүз өнүктүрүш үчүн бир план куруп чыктык. Мына бул план эмне? Өзүнүн каражаттарын өзү жапкан, эч кимден көз карандысыз уюм. Урматтуу мекендештер, өзүн көз карандысыз уюм бул эмне? Биз советтен калган менталитет эмне? Мамлекет жазасын, мамлекет арык казып берсин, мамлекет келип жол куруп берсин, мамлекет келип көпүрө куруп берсин. Бул менталитетти ташташ керек. Бунун доору бүттү. Анан бизде эмне? Арабтардан бир грант алыш керек, анан Америкадан бир кредит алыш керек, анан Россиядан бир безвозмездный акча алыш керек, жыгытайлардан акча алыш керек. Бунун доору бүттү. Аны менен көпкө алыска кетпейбиз. Өзүбүздү жаап, өзүбүздү чимиришибиз керек. Эми бул жерде Бишкектеги, Кыргызстандагы мектептердин контракттарын бул жерге жаздым. Эң арзан региондордо сапат мектептери $2,5 тегереги. $2,5 сомго айлансак 170 000 сом. Бул жылына 170 000 сом. Кийин Оксфорд деген мектеп бар, ал мектептин контракты $25 000. Үйүнө барып келип окуйт. Эгер сомго айлансак 1,750 000 сом. Эми суроо. Эмне себеп менен мынчалык кымбат? Билимдин баасы кымбат. Ар дайым атам замандан бери бүт байлар, хандар балдарына ар кайсы жерден мугалимдер жалдап келип окуткан. Мисалы, Пушкин репетиторлордун колунан өткөн. Анан элдер айтат да, мугалимдер менен, директорлор менен сүйлөшүп калсаң, кээ бирлер айтат, таланттуулар бар да бизде, Кыргызстанда көп таланттуу бар да дейт. Бирок мындай нерсе бар. Мисалы үчүн бир жакшы картошканын уругун алып келдиңер, таштак жерге ыргытып койдуңар, сугарган жоксуңар, отогон жоксуңар, аны айдаган жоксуңар, андан эч нерсе чыкпайт да. Талант деген эмне? Талант деген бул 10 окуучуну аласың, 10 окуучуну даярдайсың, 10-нун ичинен бирөө башкаларынан айырмаланып чыгат. Талант деген ошол. Тагыраак айтканда, даярдаш керек. Даярдаганда гана таланттар чыгат. Даярдабаса эч качан талант чыкпайт. Эми репетиторство жөнүндө.
репетиторсыз саатына 300 сомдон 1000 сомго чейин кетет. Биздин максат, бул долбоордун максаты эмне? Кыргызстанда бир орточо үй бүлө көтөрө ала турган баа менен окутуш керек. Окутуш керек. Bundan түшкөн акчага лабораторный установка алыш керек. Олимпиадаларды өткөргөндө сыйлыктарды ушул жерден чыгарыш керек. Мугалимдердин айлыгын ушул жерден чыгарыш керек. Адистердин. Региондорго барганга ошол расходтун баарын жабыш керек. Эгерде ошо менен эсептеп келсеңер, бул өзүн өзү жапкан, прибыль деле түшпөгөн бир система болуп чыгат. Бул система эмне? Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн, билим деңгээлин өйдө көтөрүш үчүн система. Эми, мына могул 170 000 сомду элдин көбү көтөрө албайт. Ушуну түшүрүп, жылына бир окуучуга 10 000 сом менен мына могул жердеги билимди бериш керек. 10 000 сом. Эгерде 12-ге бөлсө, орточо тегерек дегенде 800 сомго айланат. Эгерде бир ата-эне баласы үчүн, баласынын келечеги үчүн 800 сом коротпосо, анда билбейм. Былтыр Азиатский олимпиадага тренер катары барганда, могу киши менен тааныштым. Кытайдан, Пекинден келген тренер болот. Физикадан мугалим. Экөөбүз бир комнатада жашап калдык. Анан ал мага айтат, Кытайда лагерлер убагында, баягы жайкы каникул убакта олимпиадага катуу даярдайт да. Берки сабактардан бошотуп, ошол убакта бир агай күнүнө $1000 табат дейт. $1000 табат. Буну эмне себеп менен айтып атам бул жерде? Бул билимге болгон маанини айтыш үчүн. Америкада дагы ошондой, Кытайда, Россияда дагы ошондой. Мисалы, Москвада менин деңгээлимде, менден бир аз өйдөрөөк деңгээлдеги агайлар 200 000 рубльдай таап коет. Биз Кыргызстанда иштегенден азыраак иштейт, бирок 200 000 рубльдай табат. Бул эмне себеп? Бул себеп билимге болгон маани. Өнүккөн мамлекеттер билимге маани бергендиги үчүн ал мамлекет өнүгүп атат. Ал мамлекеттин келечеги бар. Биз дагы билимге маани бербесек өнүкпөйбүз. Билимге маани беришибиз керек, балдарыбызды окутушубуз керек. Мисалы, 10 баланы окуттук, 10 медаль чыгардык дейлик. 10-нун 2 Кыргызстанга келсе, ал дагы биз үчүн пайда. Жанагы загранга кетип калып калган 8-өөнүн баарынын Кыргызстанда туугандары бар. Кыргызстанда достору бар. Досторуна жардам берет, туугандарына жардам берет. Ал экөө келет, жаңы идеялар менен келет, билимдүү болуп келет. Кыргызстанга салым кошот. Ошентип Кыргызстан өнүгөт. Бул 1 күндүк, 2 күндүк, 3 күндүк иш эмес. Билимге кылынган салым 20 жылдан кийин өзүн көрсөтөт дейт. Тагыраак айтканда, биз аздын кылып аткан ишибиз келечектеги муунга, келечекке салым. Дагы бир мисал айтып коеюн. Москвада бир окуучу дүйнөлүк олимпиададан алтын алса, $1 000 000 берилет. $1 000 000. Экинчи орун алса, күмүш алса, 500 000 рубль берилет. Эгерде бронза алса, 250 000. Кыргызстанда мындай нерсе да, көп эле кездешкен нерсе, түшүнүктүү ата-энелер айтат мага. Мен айтам, саатына 800 сом болуп калат. Эгерде бир балага сабак өтсөк, группага өтөлүк десем, кээ бир ата-энелер айтат мага, 800 сом десең 800 сом, 1000 сом десең 1000 сом. Ушундай ата-энелер бар. Бул билимдин маанисин түшүнгөндөр. Эми шарты дагы болгондор да. Бирок бизде Кыргызстанда шарт жок дейт. Мисалы, билимге келгенде шарт жок, акча жок. Бирок тойго келгенде эң жөнөкөй той 300 кишини чакырып, эң эле аз 100 000 сом коротуп коет. Мисал үчүн, мындай нерсе да. Силер келип бекер өтүп бересиңерби деп сурагандарга жоопту мен мындай берет элем да. Тамадага канча доллар бердиң? Мисал үчүн, биз азыр бул жерде мыкты адистерди топтодук, медалист балдарды топтодук. Ал медалист балдар загранга кетип иштей алат, же болбосо Бишкекте жакшы жерде иштей алат. Анан ошол адистерди топтодук, ошол адистерге элден салыштырмалуу өйдөрөөк акча чыгыш керек. Билим бааланыш керек. Анан мисал үчүн эл эмне дейттин балдары, же болбосо Жарайт Ситинин балдары бир тойго канча сом алат? Канча доллар ставкасын билесиңерби? Мындай авторитетныйлар $400 башталат. Бир тойго келгенде $400. Мисалы ырчылардын келип туруп эки ырдап кеткен $200. Анан ыр, той ошондой баркталат.
А билимге келгенде бекер болсын дейт да. Бул долбоор 10 күндүк лагерди 2500 сом дедик. 10 күн саат 9-дан 5-ке чейин интенсивный курс 2500, андан кийин айына онлайн сабактар 1000 сомдон. Мына ушул акча менен өзүн өзү жабыш керек, мугалимдердин айлыгы чыгыш керек, лабораторный установкалар алыш керек, сыйлыктар чыгыш керек, өзүн өзү жабыш керек. Эгерде мектепте бир окуучу бар дейлик да, ата-энесинин шарты жок, ата-энеси жок, балким ата-энеси каза болуп калган, ажырашып кеткен, бирок бала таланттуу. Эгер чындап ошондой балдар болсо, биз ал баланы сынайбыз. Эгер чындап таланттуу болсо, билим деңгээли жакшы болсо, андай балдарды бекер окутабыз. Тагыраак айтканда, таланттуу болуп, акчасы жок болуп, талаада калып калбайт. Эми жыйынтыктап коелук, урматтуу мекендештер. Бул долбоор билим министрлиги менен меморандум негизинде башталган. Бул система эмне? Өзүн өзү жаап, өзүн өзү чимирип, Кыргызстандын шартына ылайык. Биз эмне кылышыбыз керек? Биз каалоочуларды гана даярдайбыз да. Бизге каалоочулар гана кайрылат. Бул эч кимди мажбурлоо, же мектепти мажбурлоо, же облонулорду мажбурлоо менен болбойт. Эч кимди кыйнап мажбурлай албайбыз. Бул үстүртүүдөн маалымат бердик. Каалоочулар болсо бизге байланышка чыккыла, бизге жазгыла, Инстаграмга жазгыла, Фейсбукка жазгыла, биздин номерлерге жазсаңар болот. Баарыңарга рахмат. Көрүшкөнчө.